Ниет тасмасы күндөн күнгө көпчүлүктүн кызыгуусун арттырууда. Буга чейин 500дөй тазалыктын кызматкерине акысыз көрсөтүлүп келсе, бүгүн Ак жол жоламан баштаган 60 спортчуга акысыз көрсөтүлөт. Азыр биз бул тасмага келген спортчулар менен дагы маектешебиз. Bizde özüstü niyet tasmabыздын кеңеши бар. Биздин максатыбыз бул иш-чараны ар тармактуу өткөрүшүбүз керек. Бир эле тазалыктын кызматкерлери менен токтолуп калбай, мына кийинки кезекте ошо өзүбүздүн улутубуздун намыстары, чемпиондорубуз, ошо арстандарыбыз ошо Ак жол баш болуп, жоламан төш болуп, жана ошондой эле аларды ушул даражага жеткирген машыктыруучулар менен, үй бүлөлөр менен бирге деп 60 кишиге чакыруу кылып, ушул жерден Азия Молдон жабык түрдө көрсөтүүнү уюштурдук. Бул кандайдыр бир деңгээлде өзүбүздүн колубуздан келген аларга болгон сый-урмат. Анткени ал адамдарыбызга ар тараптан ар ким өз чама чаркына жараша урмат көрсөтүп келе жатат. Анан биз дагы жөн калбай ошону кылып коелу деп чечтик. Спортчуларыбыз эми биздин сыймыгыбыз. Аларга биз аябай биздин желегибиз көтөрүп, кыргыз элибиздин атагын чыгарып жүрөт. Биз аларды урматтоого, сыйлоого милдеттүүбүз. Ошон үчүн аларга бир жагымдуу маанай тартуулайлы деп, тасма тартуулап, мына фуршет тартуулап, ушундай сыйыбыз көрсөтүп коелу дедик. Мотивация, аларга мотивация болсун, алардын айткан сөздөрү бизге мотивация болсун деген ниетте. Бул дүйнөдө таз адам жок, жаңылбас жаак, үдүрүлбөс туяк болбойт. Ала. Сага сыноо Кудай Таала сени жаман көргөндүгү үчүн эмес, сени жакшы көргөндүгү үчүн сага сыноо берет. Мени интереске нормально жооп бербейсиң. Чё ты бык? Бирөөнү бирөө көтөрөт, бирөөнү бирөө чөгөрөт. Бир келген ушул өмүрдө билинбей көңүл көбөлөт. Бирөөнү бирөө жактырат, бирөөнү бирөө мат кылат, бирөөгө зыян тийгизбей, бир өмүр жаша жакшылап. Бирөөнү бирөө керектей, бирөөнү бирөө каректей, булгабай аруу дүйнөңдү вапестей. Даяр бол, жеп ичип бирге жүргөн, күйдөй ураганда. Даяр бол, өмүрбүз турмушубуз, даяр бол. Биринчиден ушу Азамат байкеге жана Азамат байкенин ушундай командасына терең ыраазычылык, ушундай сонун кино тартыптыр. Чындыгында аябай жакты. Бул баарыбызга ушу таасир берди десем болот. Ар бир ушундай дават бизге ар бир эмесинде дават мындай жардам болуп бизге ушу дават болду десем болот экен. Аябай сонун ушундай жакшы сөздөр айтылган, ушу иман жолуна, ушу жаш балдарды, өсүп келаткан балдарды туура жолго үгүттөө боюнча ушу бардык ушундай бардык жагынан каралыптыр. Ушу аябай сонун экен, жакты. Ушу өзүбүз спортсмендер болуп. Эсиңде калды, аябай жакты. Чын эле бардык эле эсимде. Сонун сөздөр бардыгы. Негизи ушундай кинолорго келесизби? Негизи ооба, келип турам, көрүп турам, кол бош болгон учурларда. Жана ушу Азамат байкенин киносун кичинекей кезден баштап көрүп биз чоңойгонбуз. Аят деген киносун көрүп чоңойгонбуз. Аябай жакшы. Чындыгында андан кийин ушул кинолорун көрүп атабыз. Мыкты деңгээлде болуптур чындыгында. Негизи эле кино баштан аягына чейин аябай жакшы. Актерлор да өздөрүнүн жумушун так аткарып, профессионалдуу болуптур. Ошондуктан баарын эмгегин бирдей баалайм. Таасирлүү кино болуп туруп.
баарына сунуштайм. Особенно мындай кинолорду мен ойлойм достор менен өзү динден түшүнүгү бар, бирок динден түшүнүгү жогораак досторун алып келип, ошолорду динге үгүттөсө дагы жеңилирээк болот экен. Ошондуктан ошондой досторуңар болсо алып келип көргөзгүлө, ушул кинону көргөзүп, динден түшүнүк алсын, деги эле акыйкат жашоодон түшүнүк алсын. Азыркы учурда 4-курста окуйбуз, грек-рим менен машыгабыз. Азыркы кино аябай ниет киносу аябай жакшы болуптур. Бизге аябай таасирин тийгизди. Бул кино Азамат байке баш болуп баардыгы жакшы тартылыптыр. Сценарий да жакшы болуптур. Ишиңиздерге ийгилик. Кыргыз элине ушул кинону көргөнүнө. Кайсыл учурлар Али байкен честныйлык, таза иштеген ошосу мага аябай таасирин тийгизди. Ошол. Биз кино боюнча эмнени айтабыз? Кино аябай таасирлүү экен, аябай жакшы, жакты бизге. Биз өзүбүздүн досубуз тартылган, ошон үчүн келип көрөлүчү деп өзүбүздө убактыбыз болбой аткан чынын. Кайсы жери өзгөчө эсиңизде калды? Өзгөчө эми баардыгы таасирлүү экен, биякта сөз айтып деле кереги жок. Көрүш керек да бул кинонучу. Көрсөң түшүнөсүң. Негизи буга чейин башка кинолорду көрчүңүз? Буга чейин эми киного деле аябай мындай келчү эмеспин, мындай болуп калган кинолорго келчүбүз. Бирок бул досубуздун киносу болгон себептен келдик да. Арасында бор болуп аткарган Сакалчан здоровый жолдош деген биздин досубуз болот. Ошону көр деп атып анан келип калып бүгүн закрытый показ деп келип калдык. Мына өзүңүздөр көргөндөй биздин спортчуларыбыз дагы ниет тасмасын көрүп өзгөчө эмоциялар менен бөлүштү. Миң уккандан бир көргөн артык демекчи, баарыңыздарды ниет тасмасына чакырабыз.